эгер сурасаң Аллахтан сура деди. Эгер бир нерсе сурай турган болсоң, Аллахтан сура деди. Шейх айткандай, эгер бир нерсе талап кылып сурай турган болсоң, берешен зат болгон Аллах субханаху ва тааладан сура. Анткени бүт нерселердин казыналары анын алдында деп атат. Шейх айтат, адамдардан суроо эки түрлүү болот. Адамдардан суроо эки түрлүү болот. Шейх Салих айтып атат. Адамдардан суроо эки түрлүү. Биринчиси, Аллах гана күчү жете турган, Аллах гана бере ала турган нерсени суроо. Муну Аллах гана бере ала турган нерсени Аллахтан башкадан суроо бул ширк. Демек, суроо эки түрлүү. Адамдардан сураганда, же болсом, ал сураган нерсен кандай нерсе болбосун, эгерде ошол нерсе Аллах гана бере ала турган нерсе болсо, мисал үчүн күнөөлөрдү кечирүү, же шапаат кылуу, же сен бир балеге кептелип калдың, ал баледен адам чыгара албайт. Мисалы, адам чыгаруусу мүмкүн эмес, мисалы. Же бир катуу ооруга кабылып калдың, мисалы. Ошол жерден шыпаны башкадан тиленип атасың. Же болбосо башкадан бир өлүктөрдөн тиленип атасың, же башка бир жалган кудайлардан тиленип атасың. Күнөөмдү кечир, же мага шапаат бер, же пайгамбардын шапаатын бер, же ушундай, же бейишке киргиз, же тозоктон куткар деп, буларды Аллахтан башка эч ким бере албайт муну. Аллахтын гана күчү жете турган, Аллах гана бере ала турган нерсени Аллахтан башкадан суроо, бул ширк, урматтуу мусулман бир туугандар. Өлүктөргө барып алып ал жерден ар нерселерди сурап, же ибадаттын кандайдыр бир түрүн арнап, мисал бир нерсе сурайм деп. Булар жок, Аллахтын өзүнө гана таандык болгон нерселер. Айтканыбыздай, бир олия болуп, бир олия өткөн деп туруп анын кабырына барып алып, о Аллахтын олиясы, мисалы, мага бер, мага байлык бер, мага урпак бер, мага бала бер деп сурап турасың. Жок, ал бала бере албайт ал. Бул ширк, адамды динден чыгарат. Бул чоң ширк болуп эсептелет бир тууган. Демек, бул биринчи түрү. Экинчи түрү суалун наси фима якдируна алейхи. Адамдардан алардын мүмкүнчүлүгү жете турган, алар бере ала турган нерсени суроо. Бул мүмкүн. فيجوز لك أن تسأل إذا احتجت لكن الأولى بالعبد أن يتعفف عن سؤال الناس. Muhtaç болуп турсаң, ал бере ала турган болсаң, сурасаң болот. Бирок суранбай коюу бул жакшыраак деп атат шейх. Анткени адамдардан суроо бул чындыгында кандайдыр бир адамды бир начар бир абалга алып барат деп атат. Бул кандайдыр бир таухидке дагы кемчилдигин жеткирип коюшу мүмкүн деп атат. Шейх айтат, сен Аллах субханаху ва тааладан эмне дейт? Сурашың керек, анткени Аллах субханаху ва таала хадисте келгендей, түндүн акыркы 3төн акыркы 1 бөлүгү калган учурда биз жашап турган асманга түшүп, эмне деп айтат? Менден сурай турган пендем барбы, берейин. Эмне сурай турган нерсе болсо Аллахтан сураш керек деп атат. Бирок адамдар бере ала турган нерсе болсо сурасаң болот деп атат. Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүнүн 186 аятында айтып атпайбы? Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб. Эгерде пенделерим мен жөнүндө сенден сураша турган болсо деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга. Фа инни қариб, мен аларга жакынмын деп атат Аллах таала. Мен аларды угуп турам деп атат да, башкача айтканда. Жакынмын, уджибу да'вата да'i ида да'ан. Эгерде менен дуа кылып сурай турган болсо, мен аны суроочунун, дуа кылуучунун дуасына жооп берем деп атат Аллах таала. Көрдүңүзбү? Демек биз, урматтуу мусулман бир туугандар, дуанын өтө ордун биз атайын сабактарда дагы айтканбыз, өтө чоң динибизде. Аллах таала пендесинен сураганды жакшы көрөт. Ал эми пенделер сурансаң сени жек көрөт. Бирок хадисте келгендей пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, наоборот, Аллах таала эгерде сурабасаң, Аллах сени жек көрөт. Көрдүңүздөр, ошон үчүн биз көп дуа кылышыбыз керек Аллах субханаху ва тааладан. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат бул сахабасына, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге дагы айтып атат, эгер сурасаң Аллахтан сура деди. Аны түшүндүк.